Ошомен аны ссылкасын тарат деген анда ошомен кетип туруп. Хорошо. Практику с моей. Ошону заранее жазат окшойм инструкцияны, чтобы они имели компьютер, с компьютером сидели, рассылка. Мы тоже хотели провести работу с сессией. По комнатам развести, дать задание группам, чтобы они уже джубоны жазят. Потом поняли, что такое количество никогда это не сделали. На телефончике сразу сказал, не, эти люди друг друга сидят за 1000 человек, 1000 групп. Өчүп калыптыр дейт. Эртең деле келет окшойсуз биз. Келбейсиңер. Эртең өчүп калсачы. Жок, келбейсиңер. А может, я полтругайда ылды жакка отурсак, бул экранды буякта, Экран деле жок, бул деле окуп турат. Ылды жакка отурсак болот, там же интернетте же тигиз алган. Тез алган. Саат 12-никин карайлык, эми 12-ники эметкен жокпу? Мен азыр түзүп коймадым деп. Эмне болуп атпы? Бул Ошкуда да бар да, Ошкуда. Ошол да. Sen eме жердиңби онлайн саат? Ооба, баарына жердим. Не деген кыз ссылка жиберип баштар айланып калат. Кечирим сурайбыз. Mikrofonda tık bolsa, urmаттуу коллегалар, угулганга да силерге да жакшы тунуу угулат. Yok, işlersen görmezsen. Bana ne? Альбом валит. Подоконник ручка. Я посмотрела у тебя в информации. Жоқ, эмеге WhatsApp'ка кирсеңиз? Mikrofonlardı ötürünüzler, mikrofonlar suranız. Кому керек анысына? Bizning erbe
Turanıч, mikrofonu ötürüp koyuңуздарчы. Угулган серге да жакшы угулат. Кирип атканда микрофонду өтүрүп коюңуздар. Если я хочу написать сообщение, Олар бар тең кирип аткан. Микрофондорду өчүрүп коюңуздар. Серге да угулбай калат туран. Жакшы угулбай калат. Болду. Анан туурасынча экинчи волна Qancha ketgan belgisizda? Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Уруксат этсеңиздер баштасак. Себеби адашпасам 200дөн ашык киши, 300, жок 510 киши азыр чатка кириптир. Убакытты үнөмдөп жумушубузду баштасак. Бүгүнкү күндүн жолугушубуздун темасын таныштырабыз. Саламатчылык көрмөй атабызбы? Бүгүнкү жолугушууну уюштурган көрүп турасыздар. Билим берүү министрлиги, билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту педагогикалык илимдерин профессор бүгүнкү вебинарыбыздын аталышы Сураныч, микрофонуңуздарды өчүрүңүздөр. Билим берүү процессин уюштуруу, колдоо жана канчалдоо. Жаңы кошулгандар микрофондорду өчүрүп койсоңор болот. Бул вебинардан кийин мектебинде, бала бакчасында аралыктан дистанттык окутуу уюштуруу жөнүндө жапондо тандап жана аралыктан ресурстардын тизмесин даярдайт. Сабактарды даярдоо боюнча мугалимдерге сунуштар. Микрофонду өчүрсөңөр. Мектептин жетекчилери, билим берүү уюмдарынын Эжеге сиз сүйлөй турсаңыз микрофонду өчүрсүн башкалар. Максаттарды вебинардан кийин өз мектебиңерде вебинардын түшүнүктөрү менен терминдери менен бир жолу кайрылып таанышып чыксак, бул терминдерди билесиздер, аныктап алсак. Дистанттык окутуу, графикалык
Уюштургучту карасаңыздар, эмне деген экен дистанттык окутуу. Мугалим башка жерде, бала башка жерде. Мугалимден балага маалымат интернет аркылуу жетип атат. Дистанттык окутуу мугалимдин жана окуучулардын аралыкта өз ара кызматташуусу, окуу процессине тиешелүү бардык компоненттерди, анын ичиндеги максаттары, мазмуну, ыкмалары, уюштуруу формалары, каражаттары бардыгын камтыган интернет технологиялардын каражаттары менен интерактивдүүлүктүн башка каражаттары менен ишке ашыруу. Урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы? Эми эле орусчаны уктук эле, тыптынч уктук да. Азыр болсо кыргызча чырылдап эле атабыз, кыйкырып эле атабыз. Эскертелем, биз азыр 500 кишиден көбүз. Силердин силерде суроолор болсо, комментарийлер болсо, ылдыйда көрүп турасыңар, чат деп турат. Ошол чатка суроолорду, ойлорду жазып койсоңуздар, бүгүн ал суроолорго, комментарийлерге жооп бербейбиз. Бирок ар бирин анализдеп, кийинки вебинарга жоопторун даярдайбыз. Себеби 500 кишинин сурооуна азыр жооп бергенге убакыт менен болгону 40 мүнөттүн ичинде жолугушабыз. Тынчтыкты сактап алсын. Билим берүүнүн формалары, кымдан эле келген формаларын дагы бир жолу эстеп кетсек, күндүзгү форма, биттердери күндүзгү форма менен иштеген. Күндүзгү сырттан окуу, эки форманы бириктирген, спортсмендер ошондой окуду, командировкага кеткен, балдарын алып кеткен балдар ушундай окуду. Биринчи чейректе мектепте окуп, жакка көчүп кетсе, бир айдан кийин кайра келип улантып тапшырмаларды алып кеткен. Күндүзгү окутуу, анан үчүнчү формасы Турабыз калгандарыңыздар микрофондорду өчүрүңүздөр. Дистанттык билүү берүүнүн технологияларын аттасак, билим берүү мекемеде билим берүү программасын ишке ашыруу үчүн дистанттык билим берүү технологияларын жарым-жартылай же толук көлөмүндө колдонуу мүмкүн. Кээде алардын бүт шарты болсо, билим берүү дистанттык формада өтсөк болот. Азыркы учурда мына өзгөчө кырдаалга байланыштуу биз жаңы жылды, жаңы окуу жылын дистанттык. Бул менин жолдошум сүйлөп атат, чынында эле бул дагы возмущаться этип атат, кантип сабак. Бирок кырдаал өзгөргөндөн кийин жарым-жартылай кээ бир сабактарды дистанттык өтүп, кээ бир сабактарды күндүзгү эле окуу менен окутабыз. Мультимедиалык сабак дегенде биз электрондук техникалык каражаттардын жардамы аркылуу биринчи кезекте компьютердин жардамы менен көп кырдуу маалыматтарды сабакта берүү. Дистанттык окутуунун өзгөчөлүктөрүн 4-чү чейректи бүтүп атканда бардыгыбыз эле өзүбүзгө аныктап алдык. Анын өзгөчөлүктөрү эмнеде экен? Окуучунун өз алдынча окуган материалдарынын чоң көлөмү. Тапшырма көп болуп атты, тексттер чоң болуп атты, тапшырманын көлөмү чоң болуп атты. Окуу методикалык камсыздоону ар кандай формасын пайдалануу. Китеп, интернет, WhatsApp, көп түрдүү камсыздоо менен окуу методиканын түрдүү формаларын пайдаландык. Компьютердик жана телекоммуникациялык технологияларга негизделген асинхрондуу процесс. Асинхрондуу процесс дегенде эмнени түшүнөбүз? Бала менен мугалимдин билим берүү системасында бир иштебестен башка мезгилде, тапшырма башка мезгилде берсе мугалим, бала башка мезгилде тапшырманы аткарат. Бир убакытта эмес, ар кандай убакта жүзөгө ашыган. Ошону менен синхрондук процесс
Бул бир убакытта бүт класс кирип туруп бир тапшырманы аткарган. Дистанттык окутууда көрүп атасыңар асинхрон. Асинхрондук деле болушу мүмкүн, синхрондук деле болушу мүмкүн. Дистанттык окутуунун мүнөздөмөсүнө кайрылсак, дистанттык окутуу ийкемдүүлүк пайда болот. Эмнеге дегенде, ыңгайлуу убакытта, ыңгайлуу темпте, ыңгайлуу жерде окутууну уюштурса болот. Билим берүү программасынын модулдук түзүлүшү, окуучуларды, электрондук ресурстарды, маалыматтарды жана башканы камтуу. Үнөмдүүлүк. Үнөмдүүлүк дегенде окуу аянттары, техникалык каражаттар, транспорт каражаттары, жол кире, бунун баардыгы үнөмдүүлүк. ЭКТнын акыркы жетишкендиктерин колдонуу. Социалдык тең укуктуулук. Интернационалдуулук. Интернационалдуулук дегенде компьютердик технологияда жетишкендиктердин баардыгын пайдалануу. Дүйнөлүк жетишкендиктерди. Жалаң кыргызстандык эмес, дүйнөлүк. Мугалимдин жаңы ролу. Мугалим туруп алып ортодо сүйлөп эмес, балдарды өзүнчө, өз ара иштегенге шарт түзүп берүү. Параллелдик. Бул деле жакшы нерсе болду, байкап балдар окуп деле, иштеп деле, мугалимдер окутуп деле, өзүнүн ишин деле аткарып, параллелдик пайда болот экен. Дистанттык билим берүү технологиялар кантип ишке ашырылат? Кейс технология менен ишке ашырылат. Кээ бир мектептерде интернет жок, кээ бир мектептерде интернет үзгүлтүксүз иштебейт. Ошондо балдарга кейс даярдап тапшырманы, кейс катары. Ошо менен бирге интернет аркылуу деле кейс даярдап, папкага бүт тапшырманы берип туруп, бала ошол кейсти алып туруп, ошону аткарып, ушул технология колдонуп атты. Тармактык технология дистанттык технологиялардын бир түрү. Интернетти жана локалдуу тармактарды пайдаланууга негизделген тармактык технология. Аларды пайдаланууда курстун окуу планы, программасы, тесттик системасы, көзөмөлдөө үчүн документтер баардыгы бир жерде камтылган. Анан Кыргызстанга билип аттыңар, 4-чейректе ТВ технологиялары, телекөрсөтүү системасын колдонуп, 4-чейректеги сабактар, негизги сабактар боюнча сабактар берилди телевидение менен. Окууга болгон мамилелер, подходы к обучению, окутууга мамилелер, онлайн окутуу, интернет аркылуу жеткиликтүү болот. Офлайн окутуу, байланыш түйүнү өчүрүлгөн же байланыш жок малда деле окутулса болот. Ошондо биз андай окутууну офлайн окутуу деп атайбыз. Жаңы окуу жылын баштар алдында ар бир жетекчи бир топ суроолорду өзүнө коюп атат. Дистанттык окутууну эмнеден баштаса болот? Дистанттык окутууну кантип баштоо керек? Кантип ишке ашыруу керек? Кантип байкоо жүргүзөбүз? Кимдин кандай функциялары бар мектепте дистанттык окутууну уюштурганда? Ушул суроолорго жооп бериш үчүн бүгүнкү вебинарды уюштуруп атабыз. Биздин вебинарга катышкандар билим берүү уюмдарынын жетекчилери, мектептин, районунун методисттери, класс жетекчилер, мугалимдер. Маалыматтык билим берүү чөйрөсүн түзүүдө компьютердик коммуникациялык технологияларга таянып, салттуу жана электрондук сактагычтарга маалыматты, анын ичинен виртуалдык китепкананы
бөлүштүрүлгөн маалыматтардын базасын, окуу методикалык комплекстерин, дидактикалык аппараттын өзүнө камтыган бирдиктүү маалыматтык билим берүү мейкиндигин маалыматтык билим берүү чөйрөсү деп атайбыз. Билим берүү системасынын жетекчилерине дистанттык окутууну баштаар алдында сунуш көрсөтмөлөрдү даярдаганбыз. Ошолор менен таанышып чыксаңыздар, себеби ушул жумушту вебинар өткөндөн кийин ар бир жетекчи өзүнүн мектебинде уюштуруш керек болот. Өзгөчө жагдайга байланыштуу дистанттык окутуунун тартибине убактылуу өтүү жөнүндө буйрук, жобо мектептин ичинде ошону иштеп чыгыш керек, бекитиш керек. Документти педагогикалык жааматка, ата-энелерге, окуучуларга уюштуруу маселелерин аныктап көрсөтүп бериш керек. Жүгүртмөнү, расписание түзүүнү уюштуруп, контролдоп, 20-21 окуу жылына базистик окуу планына ылайык үй тапшырмаларынын көлөмүн, санитардык эрежелерге талаптарына жооп бергүчү жүгүртмөнү түзүш керек. Окуучулардын жана алардын ата-энелеринин билим берүү программаларын аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен ишке ашыруу жөнүндө маалымат бериш керек. Ата-энелер билиш керек. Ата-энелер менен азыр мектептер келишим түзүп атат. Жылды баштаганда биз келишим негизинде дистанттык окутууну баштайбыз деп. Окуу сабактарын, консультацияларды, вебинарларды мектеп порталында, башка платформаларда өткөрүү үчүн уюмдук техникалык мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо керек. Электрондук китепкана системасынын ресурстарын жеткиликтүүлүгүн балдар үчүн ата-энелерге камсыздаш керек. Дистанциялык окутуу жаатында консультация берүү үчүн жооптуу мугалимдерди, көбүнчө ал жооптуу мугалим класс жетекчи болот. Педагогикалык кызматкерлердин жана окуучулардын өз ара аракеттенүүсүнө мониторинг жүргүзүү ылайык. Ресурстардын 3 түрүн эске алып, окуу маалыматтары менен маалыматтар базасын, интернет, компьютердик жабдуулар, ата-эне, бала, мугалим ылайыкташтырып, ресурстун ушул 3 түрүн эске алыш керек. Дистанттык окутууну баштоо үчүн сунушталуучу жабдуулар. Кайсы каражаттар? Стационардык компьютер. Стационардык компьютер дегенде ал эмнеден турат? Монитор, клавиатура, мыш. Бардыгында болбойт, билип турабыз. Анын ордуна планшет, телефонду балдар колдонуп атат. Бирок эмнени колдонбосун, кайсы каражатты? Жалпы системалык жана прикладдык программалар болуш керек. Ал жерде бала интернетке жөн эле кирбестен тапшырманы аткаруу үчүн ыңгайлуу программалардын бардыгы компьютерде, планшетте болуш керек. Мүмкүн болсо микрофон, кулакка коюп угуучу аспаптар, шарт болсо веб-камера, принтер, сканер. Көп эле жерде шарт болбойт, бирок планшеттин мүмкүнчүлүгүндө веб-камера деле бар, кулакка коюп угуучу аспапты балдардын бардыгы эле азыр кулагына тагып жүрөт. Карап турсаңыздар, 184 пункту менен Кыргызстандын жалпы билим берүү уюмдарындагы окутуу шарттарына жана аны уюштурууга карата санитардык эпидемиологиялык талаптар. Ошол жерде эмнени белгилеп атат? Биринчи бөлүгүндө класс, 1-2, 3-4, 5-7, 8-11. Үстү жагында бөлүнүп турат, кайсы жумушту аткарса болот ылдыйында канча мүнөттүн ичинде. Окуу доскаларында жана чагылдырылып көрсөткөн экрандарда сүрөттөрдү көрүү 1-2 класста 10 эле мүнөт, 11 класста 25 мүнөт.
Үзгүлтүксүз. 25 мүнөттөн кийин балдар компьютерден туруп кетиш керек. Телекөрсөтүүнү көрүр. 1-класста 15 мүнөт, 11-класста 30 мүнөт. Окуу доскаларында экранда динамикалык сүрөттөрдү көрүү. Динамикалык дегет жылып кетип аткан сүрөттөрдү. Болгону 15-20 мүнөт болушу мүмкүн. Компьютердин жана мониторунда сүрөт менен иштөө. 1-класста 15 мүнөт, 11-класста 25 мүнөт. Аудио жазууну угуу 1-класста 20 мүнөт, 11-класста 25 мүнөт. Ошо менен кулакка салуучу аспаптар менен угуу 1-класста болгону 10 мүнөт, 11-класста 25 мүнөт. Ушул талаптарга биздин сабактарыбыз жооп бериш керек. Методисттерге, районун методисттери, областтык метод центрлеринин мугалимдери, мектептин методикалык бирикмелери, мугалимдердин бирикмелери, аларга даярдалган сунуштар. Аралыктан окутууну уюштуруу боюнча методикалык сунуштамалар менен камсыздоо. Методисттер сунуштамаларды даярдап, мугалимдерди ошо менен камсыздаш керек. Мультимедиалык сабактын мазмунуна талаптары жөнүндө маалымдоо бериш керек. Мультимедиалык сабактын технологиялык түзүлүшүнө талаптары жөнүндө маалымат бериш керек. Мугалимдердин окуу материалдарын усулдук координация жүргүзүү. Эскертме формасында мугалимдерге маалыматтык колдоо көрсөтүү. Көз гимнастикасы жөнүндө, дене тарбия гимнастикасы жөнүндө. Ата-энелерге түшүнүктүү болуш үчүн окуу процессин түзүмдөш. Мугалимдерге уют тапшырмалары боюнча, убакыт көлөмү боюнча сунуштарды даярдап, үй тапшырмаларынын көлөмү 1-класста бүт сабактары боюнча 4 сабак болсо, болгону 1,5 саат. 4-5 класста 2 саат. 4-5 класста 12 сабак болот. Ошол 12 сабактын бүт тапшырмалары бириктирип 2 сааттан көп болбош керек. 11-класста 16 сабак. 16 сабактын тапшырмасы 3,5 сааттан ашпаш керек. Телесабактын трансляциясында экрандан дептерге жазуу чектелет. Себеби ошол заматта бала 3 жумушту бир аткарып калат. Көрөт, угат, көчүрөт. Жетишпей калат, кыйналат. Ошон үчүн телесабактын трансляциясында экрандан дептерге жазуу мүмкүн эмес. Мектептердин балдардын ар кандай шарттарын эске алып, дистанттык окутууда вариативдүү модельдерин сунушталып. Себеби ар бир мектептин, ар бир региондун, ар бир окуу жайдын өзүнүн шарттары бар. Ошол шарттарды эске алып туруп, дистанттык окутуунун моделин тандап алыш керек. Онлайн сабакта балдар болбогондо же үй тапшырмасын өз убагында тапшырбаган учурда себебин тактаганга чейин бааны төмөндөтүүгө мүмкүн эмес. Сабактардын ыратмасы, бүгүн биз 3 терминди колдонуп атабыз: расписание, жүгүтмө, ыратма. Бул 3 терминден Кыргызстанда колдонулат. Окуучулар акыл жыйынчылыгын эске алуу менен ыраттаманы түзөт. Мүмкүнчүлүгү бар. Ден соолугун эске алып, жашын эске алып туруп, сабактардын кыйынчылыгын эске алып туруп гана ыраттаманы түзөбүз. Окуучуларга сабакта чарчабай иштөө үчүн шарт түзөбүз. Окуу материал менен иштөө учурунда түшүндүрмө карта жазып беребиз. Тапшырма бергенде алдын ала жумушчу барактарды, ал барактарга жоопторду, суроолорго жооптун варианттарын жайгаштырып, балдар ошону тандап алууга шарт түзүп беребиз. Сабактын темпин тездетпейбиз. Себеби онлайн окутууда бир материалды кайталаш керек, кайрылып кайра ошону окуш керек. Ошондо гана
дистанттык окутуу натыйжалуу болот. Окуучуларга гумандуу жана чыдамкай болобуз. Былтыркы 4-чейректин тажрыйбасы менен көп нерсени өзгөртүшүбүз керек. Сабакта графикалык уюштургучтарды колдонуп, символ аркылуу балдардын көңүлүн сабактын этаптарына бурабыз. Көрүп турсаңар, ар кандай символдорду колдонсо болот. Сабак учурунда, жазган тапшырмаларда көңүл бур, жаңы нерсе, жатта, кайтала деген белгилер менен, таянычтар менен жаңы темаларды өтөбүз. Сунуштап аткан мына шилтемелерди силерге берилет. Бул шилтемелер балдарга да, мугалимдерге да жеткизилиш керек. Себеби бул жерде китептер, программалар, тапшырмалар, тесттер жайгашкан. Тартылган мыкты мугалимдердин сабагы бар. Китептер, программалар, окуу куралдары бул жерде жайгашкан. Ошон үчүн бул кызматтарын мугалимдердин эсине, балдардын эсине жеткизебиз. Өзгөчө орунду класс жетекчилер ээлейт. Дистанттык окутуу маалында класс жетекчинин ролу башкача. Мектеп жетекчилиги менен макулдашып, социалдык изоляциянын терс жактарын азайтуу максатында класстык сааттардын санын белгилеп алышты. Окуучулар үчүн аралыктан топтук долбоорлорду уюштуруп, үйдөн чыкпай отуруп топ түзүп, ошолорго долбоор тапшырмаларын берип, балдарды коштоону ишке ашыруу планын иштеп чыгып, ата-энелер менен үзгүлтүксүз байланышта болуп, убакытты белгилеп, бир жумада бир жолу бардыгы жолугуп, телефон аркылуу, же Zoom аркылуу сөзсүз үзгүлтүксүз байланышта болуш керек. Ата-энелердин жана мугалимдердин байланыш тизмесин түзүш керек. Себеби ата-энелер класс жетекчиге кайрылат, ал бүт мугалимдерди тааныбайт. Мугалимдер бүт ата-энелерди тааныбайт. Маселе болуп, суроо болуп калганда, ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы суроолорду класс жетекчи ошол байланыш тизми аркылуу байланыштырып, суроолорду даярдап, ошол жумушун аткарыш керек. Зарылдыгына жараша жана директор менен макулдашып, ата-энелерге тематикалык онлайн жыйнактарды өткөрүү. Соцпедагог, психолог менен биргеликте ата-энелерге, балдарга өз-өзүнчө вебинарларды даярдап, ата-энелерге аралыктан окутуу үчүн шарттарды уюштурууну жана бирге күн тартибин аныктоону сунуштоо. Бул шилтемелерди дагы мугалимдерге, балдарга жеткизсеңер, себеби бул шилтеме боюнча WhatsApp платформасына, Google Диск, Zoom, Google Classroom платформаларын кандай иштетип, тестти кандай жазабыз, сабакты кандай жайгаштырабыз, сабакты кандай өтөбүз, ушул шилтеме менен нускамалары даярдалган. Издештин деле кереги жок. Ушул нускама шилтеменен кирип, нускама менен таанышса болот. Биздин бүгүнкү күнгө коюлган материалдарыбыз аяктады. Суроолоруңар болсо, чатка жазып койсоңуздар. Бүгүнкү күндө биз суроолорго жооп бербейбиз. Себеби өтө көп, анын баарын карап чыкканга мүмкүнчүлүк жок. Бирок ар бир суроого жоопту даярдап, кийинки вебинарда ошол суроолорго жооп беребиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Бүгүнкү күндүн эсебинен жумушубуз бүттү. Жакшы эс алыңыздар. Саламатта болуңар.